Алла Таала бұл дин исламды жер бетінде жашаған ар бир инсанга ийкемдүү жана ылайыктуу дин кылды. Бұл дин эч качан экстремист же террористтин дин эмес. Жер бетінде канча адам болсо, ошончо адам ошол дин менен жашаганга ыңгайлуу жана шарттары түзүлгөн. Аятта Алла Таала «Валакад каррамна бани Адама ва хамалнахум фил барри вал бахр ва разакнахум минат таййибати ва фаддалнахум ала касирин мимман халакна тафдила» дейт. Биз адам баласы урматтуу кылдык дейт. Адам баласы дегенде аятта «Валакад каррамна муслимин» деген жок. Бани Адам дейт. Жер бетинде канча адам болсун, анын улуту, өңү, динини караган жок. Адам аттуунун бардыгы шарият аны урмат көзү менен карайт. Аларды канын төккөнгө, же аларга зулум берип, ыза бергенге шарият уруксат бербейт. Дагы бир аятта Алла Таала «Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дин ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим. Инналлаха юхиббул муқситин». Мусулман эмес ыймансыздарга Алла Таала бул аяттын маанисинде аларга жакшылык кылгыла деп келет. Бир өзүбүздүн мусулман бир туугандарга кылган жакшылыгыбызды аларга да кылгыла дейт. Жана аларга адилеттүү мамиле кылгыла дейт. Мына шарият бизди ушул нерсеге чакырат. Ыймансыздарга деле жакшылык кылсак болорун айтат. Себеби ислам мына ушул данышмандык менен, илим менен таркап келди. Эч качан кылыч менен, күч менен, зулумдук менен таркаган эмес. Бул ислам адамдын көкүрөгүндөгү ар бир адамдын ишеничи. Ал ишеничти күч менен, кылыч менен оңдоп кое турган нерсе эмес. Алла Тааланын аты бир аты салам. Салам деген тынчтык. Шариятыбыздын аты ислам, тынчтык. Бирибиз менен бирибиз учурашсак, ассаламу алейкум деп учурашабыз. Алладан сага тынчтык болсун. Менден коркпо. Мен сага ыза бербейм. Мен сенин каныңды төкпөймүн деген маанде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, чыныгы мусулман ким десе, ал мусулман колу менен, буту менен башка бирөөлөргө ыза бербесе, мына ошол чыныгы мусулман деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинадан Меккеге келгенде, Меккеде пайгамбарыбызга өтө душмандыгы артып жүргөн адамдар пайгамбарыбыздын кол астында туткун болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рахматан лил аламин, аламга рахмат болуп жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз алардан өч албастан аларды не деди? Антум тулака деди. Силер бошсуңар деди. Силерден эч кандай башка нерсе талап кылынбайт. Силер бошсуңар. Силерди кечирдим деди. Пайгамбардын артынан ээрчиген мусулмандар дагы пайгамбарыбыздын сыпаты менен сыпатталып, кыямат кайымга чейин рахматты таркатып, жакшылыкка чакырып үндөп гана келет. Дагы бир аятта Алла Таала «Ва ман яктул муъминан мутааммидан фажазауху джаханнам халидан фиха ва газибаллаху алейхи ва ла'анаху ва аддалаху азабан азима». Эгерде кимде-ким бир мусулманды, бир адамды атайлап өлтүрсө, анын жазасыны Кудай Таала бир 5 бөлүккө болуп айтты. Анын биринчи эле жазасы эмне? Аныкы тозок болот деди. Экинчи эле ал тозокто түбөлүк калат. Түбөлүк калып, Алланын ачуусунда калат. Алла ага ачуусун салат. Жана Алла Таала аны лаанат кылат, рахматынан алыс кылат. Жана ал адамга Алла Таала чоң азапты дайындап коет.